Үйүңүздөрдө эт калбай калган болсо, эмне тамак кылам деп жазсаңыз, анда ойлонбостон ушул тамакты жасап көрүңүз. Бул духовкада бышкан оромо этсиз болсо да абдан даамдуу болуп бышат. Муну баарыңыздарга жасап көрүүнү сунуштайм, анткени үй бүлө мүчөлөрүңүздөргө жагат. Мен камыр жууруп, ушундай 3 бөлүккө бөлүп тындырып койдум. Сиздер өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша же үй бүлө мүчөлөрүңүздөргө карап камырды жасай бересиздер. Мен ушундай кылып камырымы четинен жайып баштадым. Тындырып алынган камыр жакшылап жайылат. Канчалык жакшы тындырылса, ошончолук чоюлчаак болуп тегиз жайылат. Камырды тегиз кылып, жакшынакай кылып жайып алабыз. Канчалык жука болсо, оромобуз ошончолук жакшы болот. Анын үстүнө суу-майды куюп, тегиздеп сыйпайбыз. Ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй кылып сыйпап аласыз да, анын үстүнө мен картошка жана пиязды майдалап алганмын. Анын үстүнө приправа, татымына жараша туз салганмын. Тузун кем кылбаңыздар, анткени тузу кем болсо, оромонун даамы анча окшобой калат. Ушундай кылып сееп алган соң, четинен ортосуна карай ушундай кылып чогултабыз. Ортосунан кесип алдым. Кесип алып, камырларды эки четине карай жармаштырабыз. Эки четине карай жармаштырабыз. Андан соң духовканын листине салабыз. Ушундай кылып духовканын листине салып алабыз да, ал аралыкта духовкабыз кызып туруш керек. Кызып турган духовканы 180 градуска коюп, 20 минутада бышырып алабыз. Мына менин оромом да даяр. Бул оромо менин балдарыма абдан жагат. Аябай тоюмдуу оромо болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Менин каналыма катталып, лайк басып колдоп коюуну унутпаңыздар.